Адамзат жашоосунда башкы байлык ден соолук экендиги талашсыз. Азыркы тапта Кыргызстандагы жарандардын бакубат жашоосуна көмөк көрсөтүү менен Дени сак улут программасына ылайык Бишкек шаарында ачылган Ден соолук булагы коомдук фонду изденүүчүлүк аракет менен иштиктүү иш-аракеттерди көрө башташты. Булагы фондуна кош келиңиздер. Бул жерде биздин фонддун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат, рекламный маалымат деп койсок болот. Эмне багытта иш алып барабыз жана кандай специалисттерибиз иштей турганы тууралуу маалымат бул жерде жазылган. Продукция келгенде эле продукциялардын ошо мен айткан биоалато жана башка жайна башка компаниялардын продукциялары Кудай буйрса булардын азыркы күндө документтери иретке келтирип керек болсо экспортко жөнөткөнгө бир топ иштер жүрүп атат. Ден соолук булагы ошол документтештирүү маселесинде өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Келген киши ушул продукциялар менен таанышат. Бул жерде ар бир продукциянын эмне аты жөнү, составтары, кандай ооруларга жардамын тийгизет, баардыгы жазылган, орусча, кыргызча келип окуп, бул жерде биз анан өзүбүздүн бул жакта адистер отурат. Бул биринчи комнатада психолог, ушу жана биринчи тема болуп айткан боюнча Амангуль эжекебиз, Амангуль Сыдыковна биздин врач, невролог, вертебролог деп коет. Вертебролог деген бул адамдын омурткасын коррекциялоо боюнча проблемаларды адис болот. Ошондой эле психолог азыркы учурда ушу психология боюнча кеңештер берилип атат. Жакын арада этнопсихолог боюнча биздин сабактар башталат. Ошондой эле бул комнаталарда, экинчи комнатада бизде бул жерде ошо кванттык дарылоо боюнча азыр бош болбой атат. Эмкиде буюрса көрөсүздөр, массаж кылууга шарттар ылайыкташтырылган. Бул борборго кайрылгандар эң жөнөкөй ыкма менен оорунун себептерин аныктоо жана алдын алуу, айыктыруу багытында акысыз кеңеш алышып, атайын окууларга дагы катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Атым Дабаева Чулпон, 45 жыл педстажым бар. Этнопсихологияда абдан керектүү нерселер бар. Абдан жашоого, турмушка жөнөкөй бытовой эмес, жөнөкөй официальный отношение эмес, дели адамдын өскөнгө, өңгөнгө жардам бере турчу касиеттүү билим бул. Жоготуп алганбыз. Азыр болсо заслуженный врач Адылова Амангуль Сыдыковна ушу ишти баштап атат, биздин учебный центр. Мунун астын ала мугалимдер дайындаш керек. Ошондой ойлору бар бул кишинин. Ошондо адамдар жөнөкөй эле турмушта бири-бирине дипломатический отношение кылганды үйрөнөт. Соцсетти көрүп атасыңар, элдин бири-бирине кылган мамилени көрүп атасыңар. Бул жерде ар бир адамды бир көрүп туруп, возраст, положение, бүт культурасын бир эле көз караш менен байкап туруп, соответственно мамиле кылганды үйрөтөт. Эми айта берсе бул түгөнбүс зор билим. Ден соолук булагы коомдук борборунда Кыргыздын улуттук психологиясынын илимий-философиялык далилдүү негиздерине таянып, этнопсихология боюнча маалымат сабактары башталууда. Негизги сабактарда курстук окууларды 50 жылдык эмгек тажрыйбасы бар невролог, вертебролог, элибиздин каада салттарын, макал лакаптарын, накыл сөздөрүн изилдөөчү Кыргыз этнопсихологиясынын илимий жана далилдүү негиздери программасынын автору Адылова Амангуль Сыдыковна өткөрөт. Эмгек жолумда кандайдыр бир деңгээлде дайыма изилдеп монографиялар менен иштеп жүрдүм. Алдыңкы методдор менен пайдаланып дарыгерлик кесибинде бекемдеп жүрдүм. Акыркы убактарда менин байкашыма караганда мурда бизде оорулардын себеби биологиялык себептер болчу.
Андан кийин 20-жылдын аягында уже химиялык себептер да кошула баштады. Ал эми 21-жылдын глобализация мезгили деп атасыздар. Бул убакта эң эле оорунун себептеринин эң эле астына психологиялык себептер чыкты да. Себеби азыр бизде дүйнө жүзү боюнча мурдагы кылымдарда кандайдыр бир деңгээлде техногенный катастрофадан адам баласы өтүп, ошо техногенный катастрофага жетпеш үчүн кандайдыр бир деңгээлде нукту кармап турганы менен биз азыр психогенный катастрофага жетип калдык. Себеби айрым улуттар айтып жүрүшөт, малый народности уже жок болуп кетти деп. Ал эми жалаң эле малый народность эмес, мисалы жалаң ушу глобализация, анан кийин ар кандай политикалык, саясий жанагы ар түрдүү баскынчылык жолго түшүп, мисалы Англия мамлекет катары бар, тили бар, экономикасы бар, бирок улут катары, таза улут катары азыр англичандар жок болуп кеткен. Себеби алар өзүнүн жашоосундагы программаны баскынчылык жолуна коюп коюшкан. Акырында алар мисалы башка англичандан башка нацияларды, мисалы азиаттарды, африканецтерди кулчулукка алып келип, аларды басып алып, жерлерин тартып алып, дилин жок кылып, аларды өзүнүн кол астында иштетүүгө аракет кылып отуруп, акырында азыркы заманда көрүп атасыңар. Азыр Англиянын мисалы телевидениядан карасаңар, лицо Англиянын лицосу жалаң эле азиаттар менен африканецтер. Европейттер чанда эле көрөсүңөр. Демек, бул биз жашоодогу болгон эки программанын бирин азыр биз жаңылышпай тандообуз керек да. Жашоодо эки эле программа бар. Биринчи программа өзүн өзү сактап калуу, экинчи программа өзүн өзү жок кылуу программасы. Биз азыр экинчи программаны токтотуп, башкача айтканда өзүн өзү жок кылуу программасын токтотуп, ага жол бербей, биз өзүбүздү өзүбүз сактап калуу программасында дүйнө жүзү адамзаты ошол өзүн өзү сактап калуу, өзүн өзү өнүктүрүү, өнүгүп өсүү жолуна түшүүгө биз азыр өтө муктажбыз. Ал эми аныкталган ооруну сакайтууга келгенде өзүбүздүн эле Кыргызстанда өскөн дарылык касиети бар өсүмдүк чөптөрдөн атайын даярдалган дарылар сунушталат. Ден соолук булагы борбору мен жогоруда айткандай Кыргызстандагы ата мекендик чөптөрдүн негизинде даярдалган препараттарды колдонууга аракет кылып атабыз. Ушул препараттарды колдонуп, келечекте жалпы 7 дубанын элине жайылтуу максатында азыркы учурда Биоалато компаниясынын чөптөн жайылган табигый препараттарын биз элдерге сунуштап атабыз, Кудай буйрса. Бул Биоалато компаниясынын продукциясы бир 20дан 30дун тегерегинде даярдалган препараттар бар экен. 2 жылдан бери иштейт. Элдин арасында жакшы сөзгө кабыл болуп, ден соолукту чыңдоо боюнча жакшы жыйынтыктар болуп жаткан экен. Ошон үчүн биз бул компанияны тандап алдык. Мисалы, могу Биоалото деген продукциясы бул негизи бал кошулуп жасалган, жана чөптөрдүн түрлөрү бал. Бул күч кубат берет. Айрыкча эркек затына, өзүңүздөр билесиздер, эркек заты азыр простатит жана башка оорулар менен көп ооруп атат. Бул ушул уруктуулукту жогорулатуу жана ушул простатит, аденома ооруларынын алдын алуу, ошондой эле ушул биздин эркек жигиттерибизге деп койсок, күч кубат ушундай, андан башка параллельно канды тазалайт, башка дагы көп функцияларды аткарат. Бул Биоалато продукциясы, бул фирменный деп койсок болот. Мына могу кичинекей биздин бурнак деген продукциябыз, бул гайморитти. Гайморитке, айтор геморройго, простатитке, мына лапук уйгак билесиздер, ушул уйгактын даярдалган согу бар. Бул өтө табигый жана зыянсыз, ушундай пайдалуу. Мунун дагы өзүнүн сапаттары, пайдалары көп. Ашказан ооруларына, язвага жана башка ооруларына
Бул жерде bir уникальный продукт бар, көз дары деген. Ошо Биалато менен Жайна компаниясы чогуу иштешет. Максатай Калыкова менен Мелис Мисанбай. Бул көз дары, көздү дарылай турган, иче турган, ошондой эле бул жерде көзгө тамчылата турган. Ушул бул табигый чөптөр. Күчала деген чөптөр бар. Бул күчалады эми Кыргызстанда баары эле билет. Бул айрыкча улуу кишилерге күч кубат берет. Андан башка дагы көп функциялар бар. Могу жерде мисалы Шимик деген продукцияда биздин врачыбыз айтып берди. Бул Кыргызстанда жаңы Кыргызстанда өсө турган Шимик деген чөп экен. Аябай пайдалуу муун ооруларына, бут ооруларына, уулжан деген, фирула деген бул настойкасы, бул дагы рак ооруларын профилактикага, ашказан, сахарный диабет, мунун сүтүнөн жасалганда 1000 жашар дегенде продукциябыз бар. Бул глистагон деп организмде, билесиңер, ооруп калуунун эң негизги себептери бул организмде керексиз паразиттерди, курттардын болушу. Мына ошол глистерди, курттарды дарылай турган глистагон деген препарат бар. Мына бул жерде боорду, гепатитке назначать эте турган сенол деген чөп, бул ашказанды, жоон ичеги, ичке ичегилер тазалоого айтор. Бул жерде көп продукциялар бар. Сөз соңында айтарыбыз, эгерде сизде ден соолук көйгөйү жаралып, жооп таппай жүргөн болсоңуз, Бишкек шаарынын Ош базарына чукул жайгашкан ушул дареке ден соолук булагы коомдук фондуна кайрылсаңыздар, жылуу маанайда кабыл алган тажрыйбалуу адистер жакындан жардам берүүгө даяр. Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнөдө бүт өзгөрүп атат, оорулардын түрлөрү көбөйүп атат. Ошон үчүн жаңы концепцияны ушул замандын шартына ылайык карап чыгыш керек. Ошол концепцияны иштеп чыгууда салым кошуу бул фонддун максаты. Үчүнчүдөн, өзүңүздөр билесиздер, бул кыргыз эли бул өзгөчө эл. Кыргыз эли байыркы, тарыхы бай, тарыхы узун элдерден. Ошон үчүн кыргыз эли ушул медицина пайда боло электен мурда эле өзүнүн табигый дары чөптөрү менен, табигый дарыгерлик менен, салттуу дарыгерлик менен ушу ден соолукту чыңдап келишкен. Биринчиден тамак ашты туура ичүү менен, ойду туура кармоо менен жашоого туура мамиле кылуу, ошондой эле табигат менен шайкеш жашап, ошо табигаттын ар бир жаратылыштын кубулуштарынын ар биринин тилин билип, жаратылыш менен шайкеш кызматташтыкта таттуу мамиледе жашап, ден соолукту чыңдаган. Ошон үчүн азыркы учурдун талабы болуп жатат, ушул традиционный медицина деп коет. Ошол медицина менен биргеликте салттуу дарыгерликти, элдик медицинаны мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштыруу талабы болуп атат. Жакында эле Кыргызстанда былтыркы жылы ушул салттуу дарыгерлердин курултайы болду. Закон долбоору иштелип чыгып, азыркы учурда жогорку кеңешке тапшырылды, президенттин өзүнө тапшырылды. Ошон үчүн бул долбоордун максаты ушул элдик дарыгерликти, салттуу дарыгерлик мыйзамдаштырууда салымын кошуу. Президенттин указы боюнча эки концепция чыкты. Биринчиси руханий өнүгүү боюнча, экинчиси нарыктуулук боюнча. Мына ушул эки программа менен көп нерселер чечилет го деген ойдомун. Эми мен өзүмдүн этнопсихология боюнча айта турганым болсо жана түшүндүрдүм. Анан мен бул илимди 6 жылдан бери изилдеп келатам. Өзүмдүн күнүмдүк оорулар менен маегимде мисалы жекеме-жеке өнүгүүсү боюнча, жекеме-жеке өзүнүн ар кандай көйгөйлөрүн чечүү боюнча иштеп келатабыз, натыйжалар бар. Мисалы үй бүлөлүк мамилелердин тууралуу, коомдук мамиле, окууга болгон мамиле, жумушка болгон мамиле, ошонун баары иреттелүү да. Өзүнчө классификация болуп кетет. Анан эми дагы кандай айтсам, көпчүлүккө жакшы түшүнүктүү болуш үчүн келип сабактарга келип катышып тагыраак билим алсаңыздар болот. Бизде биринчи
бир жумалык сабактар өтөт. Алар ыкчам өнүгүү сабактары. Анда деле ушул эрежелер берилет. Илимий далилдүү. Аны көп акча төлөп, анан этап менен жанагы чет өлкөлүк психологдордун тигиндей мындайлары менен, ыкмалары менен үйрөнүп атпайсыздарбы? А бул жерде мисалы бир эле макал менен деле чечилип койсо болот. Аны ар бири биринчи жекеме жеке өздөрүнүн кандай десем, жеке жашоого болгон адамдын өзүнүн жекече көз караштары өзгөрүлөт. Андан кийин коомдогу болгон мамилелер өзгөрүлөт. Бул бүт баары такталган методдор бар, классификациялар бар. Келсеңиздер үйрөтөбүз. Эми ошо сизге кайрылып, ушу окууга катышам дегендер кандай кайрылышат сиздерге? Бул эми жанагы тизме аркылуу адамдардын саны жеткен маалда анан түзүптөрбү же бирден экиден келип деле кайрыла беришеби? Жекеме жеке келип кайрылсаңыздар деле болот. Андан тышкары группа менен келип кайрылсаңыздар болот. Группага азырынча 5 кишиден өтөлү деп атабыз. Хотя бы 7 кишиден 5 күндүк ыкчам өнүгүү боюнча. Сизге мисалы ушу сиз өзүңүздүн адистик боюнча сиз психолог катары, нейропатолог катары деле ошо өзүнүн оорусуна байланыштуу же бир жекече бир сизден консультация кеңешме угам дегенде кайрылса болот да сизге? Болот, кайрылса. Оорунун келген себеби медициналык себебин дагы психологиялык себептерин аныктап, аны ошол келген пациенттер менен чогуу чыкканга аракет кылып, өздөрү чыкканга эле жардам беребиз. Мисалы, тигиндей мындай управление жок, медитация жок, эч кандай нерсе жок. Просто адам баласы өзүн өзү түшүнүп, реально түшүнүп эле өзү эле. Анан өзүн өзү оңдоп алганга болот. Сиз тажрыйбалуу адис катары жардам берет экенсиз. Дарегиңизди, телефонуңузду айтып койсоңуз болобу? Дарегибиз Кулиева 20, 3-этаж, 3-кабинет. Телефон 0709 67 90 70.